Жапониялык Харука Бишкектеги номер 10 кесиптик лицейде эмгектенүүдө. Ал жапондордун улуттук тамагын жарманкеге алып келди. Мен 7 ай мурун Кыргызстанда келдим. Анда 2 жыл бранчер болуп иштеп жатам. Ар кандай азыктар, мисалы балык, бадырлан, жумуртка кошуп оройм. 10 кесиптик лицейде ошо 2 бөлүм бар. Бири тамак аш бөлүмү, экинчиси кол өнөрчүлөр бөлүмү. Тамак аш бөлүмү бул Бишкек шаары Кыргызстан боюнча ошол тамак таануу коомдук жайларына биз беребиз. Шаар ичиндеги бардык ресторандар, кондитердик цехтер, чоң-чоң бардыгы биз менен кызматташат, социалдык өнөктөштөр. Азыр бизде 75-80%га чейин окуучуларыбыз, бүтүрүүчүлөр жумушка орношушат. Жыл сайын уюштурулуп келаткан иш орундары менен кесиптердин жарманкесине бул ирет чогулгандар абдан көп болду. Курулуш, тейлөө, ресторан, жеңил өнөр жайы жана өндүрүш тармагындагы 70 компанияга 2,5 миңдей жумушчу керек. Зарплата у нас в среднем от 20 тысяч и до 60. Өндүрүштүн көлөмүн жогорулатканыбызга байланыштуу биздин заводко 60 жумушчу керек болуп жатат. Айрыкча ширетүүчүлөр, темир усталар жетишпейт. Эмгек акысы иштегенине жараша 20 миңден 60 миң сомго чейин төлөнөт. Бул алардын адистигине жараша да эсептелет. Жарманкенин аянтчасынан жумуш издеген жаштар чакыруу алып жатышты. Bir компания китайский язык менен иштешет экен. Ошолор чакырышты. Эртең келип кеткеңиздерде Кытай тилин кандай билесиз, шунун баарын биринчи көрөбүз деди. Жарманкени эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, Германиянын GIZ, эл аралык кызматташтык коомунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү, ошондой эле билим берүү жана илим министрлиги менен бирге уюштурду. Именно этот матчинг, где свободные места, где... Жарманке жумушчу издегендер менен иш таппай жүргөн жарандар үчүн мыкты мүмкүнчүлүк деп эсептейбиз. Бул эмгек рыногун жөнгө салууга шарт түзөт. Тиешелүү адистикке ээ жаштар кайсы жакта жумуш орундары бар экенин билбей убакыт өткөрүп жатышы мүмкүн. Андыктан жарманкени көп уюштуруп туруу зарыл. Бош жумуш орундары менен кесиптердин жарманкеси аймактарда да уюштурулуп жатат. Жерлердеги ондогон ишканаларга 1800дөй жумушчу жетишпей турат. Калуугул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.